Билим берүү тармагын өнүктүрүү максатында өткөрүлгөн жыйынга Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурканов баштаган жетекчилер, Баткен шаардык кеңешинин төрагасы Алтынбек Аширов, шаардык кеңештин депутаттары жана билим берүү мекемелеринин жетекчилери катышты. Алгач Баткен шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы билим берүүдөгү жетишкендиктер боюнча баяндама жасады. Ошондой эле билим берүү тармагындагы көйгөйлүү маселелер талкууланып, иш-чара суроо жооп иретинде улантылды. Баткен шаарынын депутаттары биргеликте ушул шаарыбыздагы билим берүү тармагындагы болуп аткан жетишкендиктер, ийгиликтер, ошол эле мезгилде кандай көйгөйлөр бар, ошол көйгөйлөрдү чечүү үчүн жыйылып отурабыз. Депутаттар тарабынан ошол бирдиктүү форма боюнча дагы сунуштар болду. Ошондой эле электрондук китепкана боюнча сунуштар болду. Анан онлайн сабактарны ушу жергиликтүү деңгээлде өзүнүн мугалимдер даярдасак деген дагы сунуштар болуп атат. Бул боюнча дагы биз өзүбүздүн тармакта дагы иштеп көрөбүз. Мектептердеги камкорчулар кеңешинин жумушу, окуучуларды электрондук кабыл алуу, оңдоп түзөө иштери, окуу класстардагы окуучулардын санынын нормадан ашыкча экендиги, билим берүүнүн сапаты тууралуу маселелер талкууланды. Шаардык кеңештин депутаттары билим берүү тармагындагы көйгөйлөрдү чечүүгө өз сунуштарын беришти. Ал эми шаар мэри билим берүү жаатындагы маселелер менен жакындан таанышып, көйгөйдү чечүүгө болгон аракетин жумшай тургандыгын билдирди. Шаардык мектептердин окуучулары дайыма активдүү катышып, ийгиликтерди жаратып келет. Чакырганымдын себеби булардын мектептин билим берүү башкармаларынын өздөрүнүн проблемаларын, көйгөйлөрүн карап чыгайын дедим да. Себеби биздин жаш мундарды тарбиялаган ага эжелерибиздин өздөрүнүн билим деңгээли кандай экен, ушуну да карашыбыз керек. Себеби көп мындай эмелер резонанстуу вопростор сөздөр чыгып атышат да. Ата-энелер мектепке киргизүү проблемасын айтып атышат. Барсаң электронный деп койгон, бирок акча сурашат дейт. Мындай жактары бар экен. Мен ошон үчүн биринчи ушул ошондорду бир көзөмөлгө алайынчы деп чакырганмын буларды. Ошон үчүн бул жерде жыйын өтүп атат. Иш-чарада жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн, шаардык кеңештин депутаттарынан атайын комиссиялык топ түзүлүп, билим берүү мекемелеринин ишине мониторинг жүргүзүү пландалды. Мониторингтин жыйынтыгы менен көйгөйлүү маселелерди жергиликтүү деңгээлде чечүү жагын кароо айтылды. Азыр эми баягы библиотекалардагы электрондук өттү. Канышай Ашимова, Медербек Айдаралы уулу, Алтын бешик жаңылыктары. 20 саат менен айлыгаган эмеден олордун 3/2 алат.